журналисттер үчүн президенттик Мейкин сыйлыгын тапшыруу аз эмес. YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Бүт факультеттерде аккредитациялар бар. Түрк аккредитациялары бар. Кипрдин өз аккредитациясы бар. Европа. Канча өлкөдөн биякта студенттер окуйт? Бул жерде 110 өлкөдөн келишет экен. Эгерде тапшырса кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошолор жөнүндө деле айта кетсеңиз. Англис тилди тестти тапшырышың керек. TOEFL, IELTS, JOBS тапшырбасаң да болот. Кандай профессорлор бар? Жөн эле Түркияда окуган эмес, Америкада окуп келишкен, өйдөрөөк академиялык даражалары бар. Мугалим менен жакын эле сүйлөшө бересиң, кофе ичесиң, чай ичесиң, аябай жылуу мамиле кылышат да, ошосу мага аябай жагат. Саламатсызбы Айдайым? Саламатсызбы, арабыздар. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан бүгүн Кипр өлкөсүнө келдик. Биздин Кипрдагы мекендештерди ийгиликтери жөнүндө тарталы деп. Урматтуу көрүүчүлөр, бул кафе де Париж эмес, бул Кипр, түндүк Кипр. Түндүк Кипрдин ушундай жакшы бир эс алуу жайынан азыр биз бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Токтосунова Аида Максатовна 2002 жылдын 10 сентябрында Ош шаарында төрөлгөн. Атасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенет, апасы агрардык тармакта иш алып барат. Үй бүлөдө 4 кыздын улуусу. 6 класска чейин Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов атындагы орто мектепте окуган. Андан соң Курманжан Датка атындагы Ош кыздар лицейинде окуп, аны ийгиликтүү аяктаган. Ар кандай олимпиадаларга, сынактарга жана дебаттарга катышып, өзүн кыл тармакта сынап көргөн. Мектепте бүткөндөн кийин чет өлкөдө окуп, ийгиликке жетүүнү кыялданчу. 2020-2024 жылдары Кипрдеги эл аралык университетте бизнес башкаруу багытында билим алып, аны 100% грант менен акысыз бүтүргөн. 3-курстан баштап юридикалык ишканада ассистент болуп иштеп баштаган. Учурда ошол эле ишканада менеджер кызматын аткарып келет. Кыргыз, орус, түрк жана англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Жашоодо жол көрсөтүүчү эки макалы бар. Ой жеткен жерге кол жетет жана аракетке берекет. Анткени кайсы гана иш болбосун, башында сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Бирок сабырдуулук менен аракет кылсаң, ийгилик сөзсүз келет деп ишенет. Биринчи эле суроом мындай болсун, өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба. Кош келиңиздер. Биздин мекендештерибиз Дорон байке. Аябай сыймыктанабыз, көрөбүз сиздерди телевизордон, ютубтан. Мен жөнүндө айтып кетсем, менин атым Аида, 22 жаштамын. Түндүк Кипрде 4 жылдан бери жашап келем. Бул жерге окуу жайына өтүп, универге өтүп, окуп, бүтүп, азыр 1 жылдан бери иштеп жүрөм. Өзүм Ош шаарында төрөлүп өскөнмүн. Атамдын теги Нокаттан болгондуктан мен да нокаттык болуп эсептелем. Апамдын теги Аксыл Жагабаттан. 1-7 классымды Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов атындагы мектебинде бүтүрдүм. Андан кийин ата-энелерим мени дагы да жогору, анан сапаттуу билим алайын деп Ош эл аралык сапат лицейине жөнөтүшкөн. Ошол жерде 7 класстан 1 класска чейин окуп бүттүм. Лицейде ушу тилдерге, информатика, математика деген сабактарга басым жасалган. Ошондуктан ал жерде биз бийик максаттарды, кыялдарды коюп үйрөнгөнбүз. Ошондуктан мен дагы мектепти бүтүргөндөн кийин сөзсүз чет өлкөгө барып окуймун деп максаттанып, кыялданып жүргөнмүн. Андан дагы деңиздин жанында жашагым келген. Азыр эстеп отурсам, бүт кыялдарым орундалып калыптыр. Бизде сөз бар эмеспи? Ой жеткен жерге кол жетет деген. Ошол сөзгө мен аябай ишенем. Анан компастай колдоном да жашоомдо. Азыркы учурда сиз окуудан сырткары биякта эмгектенесиз да? Кайсы тармакта? Юридикалык офисте иштейм. Тармакта. Ал жерде эмне жумуш аткарасыз? Азыр менеджер болуп иштейм. Биринчи ассистент болуп кирген болчумун ишке. Ар нерсе кылат болчумун. Документтер дап, офиске карап, офиске эмне керек болсо сатып аласың. Адамдар менен сүйлөшүү.
карыялар менен сүйлөшүү да, барлашуу, куруу, бүт баарын ошону үйрөндүм. Азыр буюрсам. Эгерде дагы мүмкүнчүлүк болсо, кайсы өлкөлөрдү көрөйүн деген оюңуз бар, келечектеги пландарыңыз кандай? Мен өзү кичинекей жаштарымдан бери ооба дүйнөнү саякаттагым келет деп кыял коюп жүргөнмүн. Өзү менин кыялым кандай? Дүйнөнүн ар тарабында жашап көрүү. 1-2 жыл болсо дагы жашап көрүп, маданиятын көрүп, адамдар кандай жашайт, кандай ойлойт, кандай тамак жейт. Мындай суроо бергим келип атат да, сиз курактуу жаштар, сизден кичүү жаштар келечекте ушул чет өлкөгө келем десе, кандай кеп кеңешиңизди берет элеңиз? Ар дайым кыялдангыла дейт эле. Кыялданганда кичинекей кыялданбай, бийик кыялданыш керек. Дагы эле айтып кеттим. Аракетке берекет, ой жеткен жерге кол жетет. Эгер силер алдыңарга кыял койсоңор, максат койсоңор, сөзсүз жетесиңер. Анан кыялы бар, максаты бар адамга жашоо өзү жардам берет экен да. Мүмкүнчүлүктөрдү берип турат экен. Бирок сен өзүң көрө билишиң керек экен. Мүмкүнчүлүктөрдү кармай билишиң керек экен. Иштешиң керек. Жашоо оңой деп айта албайм. Биринчи өзүңдү көрсөтүшүң керек, өзүңдү атыңды чыгарышың керек. Андан кийин ошол ишиңдин мөмөлөрүн жеп баштайсың деп айтат элем. Бирок азыркы жаштар билбейм, кичине жалкоорокпу, кичине өзүн өйдөраак көрөбү. Бирок иштен эринет, жалкоолонот, ошондой кылбагыла. Болгондо 1-2 жылдары өзүңөрдү көрсөтүшүңөр керек, иштешиңер керек. Ооба, мен мындайларды каалам, мен мындай кыла алам, мен мындай адаммын деп көрсөткөнүңөрдө, анан уже жыйынтыгын көрүп баштайсыңар деп айтат элем. Сиз окуган университет биздин көрөрмандар үчүн аябай кызыктуу да, биздин жаштар үчүн. Азыр барып ошол университеттин жанынан маекти уланталы кеттик. Айдай маегибиздин уландысында биз азыр сиз окуп бүтүргөн университетке келдик, окуу жайга. Ошол окуу жай жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Ооба. Мен CIU, же болбосо эл аралык Кипр университетин бүтүрдүм. Бул универ Кипрдин эң алдыңкы орундарын ээлейт билим берүү боюнча. Аккредитациялар жөнүндө айта кетсем, менин бөлүмүм бизнес башкаруу болчу. Ал бөлүмгө FIBA деген аккредитациясы бар. Атайын европалык билим берүү санаттарын текшерип берген аккредитация. Деги эле айтор бүт факультеттердин аккредитациялары бар. Түрк аккредитациялары бар. Өзүнүн Түндүк Кипрдин өзүнүн аккредитациясы бар. Европа. Бүт. Демек, Түндүк Кипрде билим алып, дипломун алсаң, андан ары окууңду кааласаң, дүйнөнүн каалаган тарабында улантып, же иштесең болот. Анткени окуу англис тилинде жүргүзүлөт. Ооба. Ошого дүйнөнүн ар бир тарабында иштей бересиң, жеңил. Канча өлкөдөн биякта студенттер окуйт? Бул жерде 110дой өлкөдөн келишет экен студенттер. Шарттар оңой деп, өтүш оңой. Дагы эл аралык студенттерге аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы, жөн эле эл аралык студентсиңсе деп сага автоматикалык түрдө 50% арзандатуу берилет. Ооба, андан кийин өзүңдүн бааңа жараша, англис тили даражаңа жараша 75 же болбосо 100% арзандатууда ала аласың. Орточо ошондо контракттын баасы канча болуп калат? Контракттын баасы арзандатуусу жок 8.000 евро. Бирок жылын, ооба, бирок эл аралык студент болгондон кийин сага автоматикалык түрдө 50% берилет. Демек 4.000. Бирок мен билген бүт тааныштарым, досторум эң аз 75% арзандатуу менен өтүшкөн. Ошого андан дагы азыраак болот. 100% арзандатууну да алган оңой. Англис тилин жакшы билсең, оңой эле бере беришет. Ошо. Айырмачылыгы биздин Кыргызстан менен окуу жайлардан
бул жактын окуу жагынын айырмачылыгы негизи эле билим берүү тармагында кандай өзгөчөлүктөрү бар? Менин оюмча программасы дагы оңоюраак Кыргызстандан, Кипрда. Бирок программасы эл аралык даражага теңдетилген да. То есть Кыргызстанда биздин өзүбүздүн рыногубузга жараша түзүлгөн программабыз. Бул жерде эл аралык түрдө келечекте студенттери эл аралык түрдө иштей билсин деп ошондой кылып түзүлгөн. Дагы оңой деп кеттим. Оңоюраак, убакыт дагы азыраак алат. Ал сага окуу менен ишти тең ала кеткен дагы мүмкүнчүлүк берет да. Мен дагы ошентип иштеп окуп келдим. Экинчи курстан баштап, анткени биринчи курста карантин маалы болуп калып онлайн окуган болушум, Кыргызстанда калгам. Экинчи курстан баштап Кипрда окуу менен ишти тең алып келдим. Ошондо бул жакта сиз канча жыл окудуңуз? 4 жыл окудум. 4 жыл окудуңуз, э? Былтыр бүтүрдү. Кайсы факультетти бүтүрдүңүз? Бизнес башкаруу. Бизнес башкаруу. Англис тилинде. Ооба, англис тилинде. Биздин жаштар келечекте ушул Кипрдын ушул университетине тапшырам десе, кандай эрежелери бар? Анан тапшыруу жолу, эгерде тапшырам десе, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Ошолор жөнүндө деле айта кетсеңиз. Тапшырганда силерге эмне керек да? Документтерден биринчи баштайлы. Документтерден паспорт, баарыбыз деле бар. Аттестат, мектептен алынган, аны англис тилине которосуң. Нотариальный заверение кылып, дальше англис тили тестин тапшырышың керек. TOEFL, IELTS, JOBS тапшырбасаң дагы болот. Бияка келип, өзү универдин тести болот. Ошого катышып, жакшы баа алсаң, анда уже ошого карата арзандатуу пайызыңы көтөрүлөт же түшүрүлөт да. Эгер англис тилиң кичи төмөнүрөөк болуп калса даражасы, анда foundation деген болот. Подкурс да, биздин тилде. Подкурска отурасың, бир семестрге, анан дальше же окуу бересиң. Эгерде биздин жаштар тапшырам десе, сиз жардам бересизби? Жардам бере Кайрылса алам. болобу сизге? Ооба. Жолдорун көрсөтүп, э? Ооба. Ошондо сиз менен байланышса, сиз жардам бергенге аракет кыласыз. Албетте аракет кылам. Ооба. Эми бул жактын мугалимдери жөнүндө сүйлөшөлү. Кайсы өлкөдөн келип мугалимдер сабак берет? Кандай профессорлор бар? Мугалимдин көпчүлүгү түндүк киприоттор жана түрктөр. Бирок алар дагы жөн эле Түркияда окуган эмес, Америкада окуп келишкен. То есть бакалавр эмес да алардыкы, магистратура дагы эмес, докторантура дагы өйдөрөөк академиялык даражалары бар. Мисалы биздин өлкөдө, Кыргызстанда мугалим менен окуучунун арасында аябай эле узун дистанция кармалат деп ойлойм да. Бул жерде мугалим менен жакын эле сүйлөшө бересиң, кофе ичесиң, чай ичесиң, анан алар өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүшөт. Анан ушундай аябай жылуу мамиле кылышат да. Ошосу мага аябай жагат. Мындайча айтканда чектөөлөр жок экен, мугалим менен. Сиз биякта окуп аткан учурда кызыктуу окуя болду беле? Анан эмне менен айырмаланып эсиңизде калды бул университет? Ошол жөнүндө да айтып бербейсизби? Бир мезгилде универибиз маданий эл аралык маданият жумасы деген бир иш-чара өткөрүп калды. Ал жерде эмне кылыш керек эле? Ар бир өлкөдөн коомдук чогулуп бир программа даярдап чыгарыш керек болчу. Эмне кыласың ошону? Өзүңүн маданиятыңды көрсөтүшүң керек. Ошо анан 3-чү курста балдар, кыздар менен кыргыздар топтолуп, жакшы бир бий ойноп табып, ырдап, өзүбүздү көрсөткөнбүз, желегибизди көтөрүп, ошол эсимде калган. Ошол маалда кыргыздар биз каерде болбойлу, өзүбүз бири-бирибизди таап, ынтымакта жакшы бир ишler кылабыз деп дагы да көрө алган, сүйүнгөм. Биздин студенттердин саны канча? Биздин студенттер биринчи жылы 100дөн ашыгыраак болсо, азыр 400-500 деп ойлоп атам. Көйүп калды. Ооба. Айдайм биздин маегибиздин уландысында негизи эле Кипрга келгенден кийин ушул Кипрдин Эски шаар деген жерине келбесек болбойт.
Мына азыр биз турган жер ушул учурунда 70-жылдары согуш болуп экиге Кипр бөлүнгөн жер. Бул тигил жагы грек жагы, бул Түркия жагы да. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, негизи биздин көрүүчүлөргө өтө кызык да бул. Тарыхта бул нерсе кандай болгон? Азыркы учурда бул жакта неме кандай жашоо? Кипр аябай бай тарыхка ээ деп айтсам жаңылышпайм деп ойлойм. Кипр острову кандай болот? Аралы. Ар кандай убактарда Улуу Британиянын астында болуп калган, Рим империясына кирген экен. Византия, гректер дагы эртерээк келишкен бул жака. Андан кийин Осмондор дагы келип, анан 1974-жылга чейин түрктөр, гректер кадимкидей эле бир улуттай жашап атышкан. Диндери башка болушу, тилдери башка болушу, бирок ага карабастан аябай жакшы, бактылуу эле болуп, андай биз эле жашашкан. Биз эле кыргыздар жашайбыз го, орустар менен, татарлар менен. Дини башка, бирок бири-бирибизди колдоп, мындай эч кандай жаман эшекелер жок. Бирок 1974-жылы гректер бул арал грек өлкөсүнө кириш керек деген саясат менен чыгып калышты. Ошентип түрктөргө салдырышкандыгынан Түркиядагы албетте эчтеке дебей кала албайт. Ал дагы бир нече аскерлерин жөнөтүп, бир нече эмес, бир нече миң аскерлерин жөнөтүп, Кипрдин түндүк тарабын эл алышыптыр. Ошентип 1974-жылдан 83-жылга чейин согушлана бериптир. Андан кийин эми согуштан жыйынтык чыкпайт деп ушу Кипрди эки бөлүүнү чечип алышыптыр. Түндүк түрктөргө калды, түштүк болсо гректердики. Киприот болуп төрөлгөн адамдар, жарандар 3 паспорт алат. Түндүк Кипрдин дагы, Түркияныкын дагы, анан түштүк Кипрдин дагы паспортун алып, дүйнө жүзүндө саякаттоо мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы учурда бул жер коопсуз деп эсептесек болот, Ооба, аябай коопсуз. Түндүк Кипр дагы аябай коопсуз. Эгемендүүлүгүн эч ким каалабаса дагы аябай коопсуз. Мен мисалы үчүн кээде унаанын ачкычын эмес, жаппай кирип кетем үйгө, эртең турсам, жок, бар эле орунда. Бир күнү бир окуя болгон. Үйүмдүн эшигин ачып, ачкычты калтырып коюптун. Эшиктин алдындачы. Анан кирдим, кечинде уктадым, эртең турсам, кала бериптир ошо ойдон. Эч нерсе тигилбеди, кармалбады. Ушунчалык коопсуз. Бирок адам көп эле. Бирок адамдар ушундай маданияттуу, тарбиялуу ушундай экен. Баалар жөнүндө сүйлөшсөк, салыштырмалуу ушул Кипрда баалар Кыргызстан менен кандай? Кыргызстан менен салыштырсак, кымбатыраак. Аябай эле кымбат. Анткени жашоо минимуму дагы өйдөрөөк да бул жерде. Ошондуктан ооба. Айдайым, бүгүнкү маегибиз аябай пайдалуу кеңештерге, андан сырткары биздин жаштарга мотивация бергенге жакшы, үлгүлүү бир репортаж болду деп эсептейм. Анан сизге эркин микрофон берейин, Кыргызстанга каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Арыбаңыз кыргыз элим. Сиздерге чындын соолук, ар дайым жаркыраган маанай, ар дайым бактылуу болуп жүрүңүздөр. Ар дайым бийик максаттарга, кыялдарга умтулуңуздар дейт элем. Бизде Кыргыздарда аябай чоң потенциал бар. Биз каалаган ишти, каалаган сфераны өркүндөтө алабыз. Биз дагы ошентип өлкөбүздүн өнүгүшүн өз колубузга алып, өз табиятыбызды сактап калайлы. Айдайым, сизге чоң рахмат биздин мекендештер долбооруна Кипрге катышып бергениңиз үчүн. Анан биздин кичинекей билектерибиз бар, ошону кабыл алып коюңуз. Бул оригиналдуу дизайн менен нукура колго жасалган момундай баштыктар. Мыкты. Жылдыз Максуталиева компаниясынын атынан. Бул сизге. Чоң рахмат. Бизден сизге эстелик. Анан биздин момундай кичинекей сувенирлерибиз. Чоң рахмат. Силерге дагы ийгилик каалайм. Телеканалдарга, YouTube каналдарга ар дайым ушинтип биз жөнүндө репортаждарды тартып, биздин
элге көрсөтүп кандай жашаса болот, кандай калдарга жетсе болот, жете алабыз дегенди көрсөткөнгө чоң рахмат.